Assalamu алейкум достор. Бул видеода сиздерге интернет аркылуу иштеш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек жана эмне керек. 3-4 жыл мурун мен да интернет аркылуу иштеп баштаганда Gmail почта эмне, Payeer кошелек, криптовалюта деги эле акчасын кантип чыгарам деген суроолор көп болчу да. Анан азырда YouTube'дан, анан WhatsApp'тан аябай жазышып атат мага. Payeer эмне, криптовалютаң эмне, токен деген эмне деп. Даже Gmail почтасын билбегендер бар да, ошол боюнча баардыгын айтып берейин, эмнелер керек. Эң биринчи эле бизге Gmail почта керек. Кайсыл бир иш болсун, кайсыл жерге регистрация кылып акча табайын десек, Gmail почта сурайт. Ошол Gmail почтаны көпчүлүк ойунан эле жазып кое берет, акчасы чыкпай калат. Gmail деген мондай папка болот барыңыздарда. Анан Gmail'дин мындай адреси болот. Мисалы, мен өзүм ачкам oganova@gmail.com деп. Эгер сиздер жаңы телефон алып атканда бирөө ачып берип коюшу мүмкүн, же болбосо бирөөгө ачтырып алсаңыз, сиз өзүңүз паролун билбей каласыз. Бул жактан жаңы аккаунт ачып аласыз, эгер паролун билбесеңиз. Бул жерди бассаңыз, мынагу ат турат го, Х деп. Ошону бассаңыз, ылдыйда добавить аккаунт деп турат. Ошону басып Google тандайсыздар. Анан эгер сиздерде блокировка рисунок бар болсо, ошону чечип, анан для себя деп өзүңүздөргө аккаунт ачып аласыздар. Мына бул жерге создать аккаунт дегенге киресиздер. Бул жерге эгер логин паролуңуздарды, телефон номер, анан паролду билсеңиз, сразу эле адрести жазасыздар, почтаны, анан далее кылсаңыздар пароль сурайт. Сиздер жок болсо создать аккаунт дегенди базасыздар, для себя дегенди базасыздар. Анан имя, фамилия баарын толтуруп, номер сразу номер жазып, ачып кете бересиздер. Номер жазбай деле ачып койсо болот. Көп Gmail ачып алсак болот. Эгер бир туруктуу бир баардык жумушка ушул Gmail'ди колдоном деп бирөө ачып алсаңыздар болот. Gmail жөнүндө айттым. Gmail'in паролун, логинин бир тетрадка жазып алыңыздар. Интернет менен иштейм десеңиздер, сөзсүз түрдө паролдорду жазып алыш керек. Ар бир жумушка пароль, логин керек. Унутуп калбаш үчүн. Негизи 3-4 жумушка регистрация кылгандан кийин эле, ушул сайттарга киргенден кийин эле логин паролдорду чаташтырып калабыз да. Ошол үчүн жазып алган оң. Gmail почта боюнча айттым. Анан кийинки кошелектор. Кандай кошелектор бар? Мисалы, рубль, доллар ушундай менен эле иштеген сайттар бар. Мисалы, доллар кылып чыгарып берет же рубль кылып. Анан ага Kiwi кошелек, Payeer кошелек кетет. Бул Kiwi боюнча айтсам, Kiwi кошелек анан 4991. Мына Kiwi'm ачылды. Эгер сиздер ушул Kiwi'ден акча кантип котором десеңиздер, азыр видео тартып коеюн сразу. Мынакей ачылды. Бул жерден Kiwi'ге которосуздар. На Kiwi кошелек дегенде Kiwi'сине которосуздар. Kiwi'ден Kiwi'ге которулат. Без комиссия эле которулат Кыргызстан ичинде. Анан плюс 996 778 09 98 41 мисалы. Ушуга которуп туруп сумманы жазасыздар, оплатить басасыздар. Болду. Эгер сиздер Элкартка же эдин салып салам десеңиздер, бул жерге поиск дегенге киресиздер. Элкарт, мына экинчиси. Элкарт пополнение карт Киргизии 0% деп турат го. Ошого мынакей картаны 16 цифрасын копировать этип эле бул жерге жазасыздар, сумманы жазасыздар. Бул жерге сумма болду, которула берет. Билайнга которосуздар. Билайн Кыргызстан. Мына Билайнга да без комиссия которулат. Мегаком Ошкага комиссия алат болуш керек, билбейм мен. Ошкага которгондо аябай эле көп комиссия алган. Мынакей Ошкага да которсо болот. Мен Билайн менен Элкартым эле котором. Анан эл сомго которулабы билбейм бул жерден. Эл сомго которулабы деп жазышып атат. Мага эл сомго которулбайт экен, жок экен. Болду. Бул жерден историясын көрүп турасыздар. Бул жерде идентификация деген жерде сиздерде основной статус же болбосо профессиональный статус болушу керек сөзсүз түрдө.
основнойдон деле акча которулат, бирок акча сала албай каласыздар көбүнчө. Анткени бул российский паспорт менен ачылгандар. Минимальныйда эч нерсе которулбайт. Мындайча айтканда, канча акча салсаңыз деле бул жака түшпөйт. Минимальныйда карта иштебейт да, чыкпайт акча кибиден. Анан Payeer кошелек. Бул Payeer кошелек. Payeerге криптовалюта да кармайт. Рубль, мына доллар, евро, рубль, анан криптовалюталар биткоин, эфир, лайткоин, биткоин кэш, дашкоин, ушундай криптовалюталар бар. Мындайча айтканда, жанагындай токен, анан мындай монета чогултасың бул жерден деп айтып атпаймынбы? Бул кошелекке чыгарасың деп. Мына ошолорда мисалы биткоин кэш. Биткоин кэшти мисалы мен бул жерден чыгарып алам. Дагы Trust кошелек деген бар. Мынакей. Trust кошелек деген бар. Бул жерде бул рубль кармабайт. Мынакей биткоин, биткоин кэш, биткоин эфир, трон, мына ушундай немелер бар. Эгер бул жакта да башка монеталар жетпей жатса, бул жерден алсаңыздар болот, издеп туруп, күйгүзүп аласыздар мынтип туруп. Stellar керек болсо ушундай, Tezos деген керек болсо ушундай күйгүзүп аласыздар. Dashcoin керек болсо мындай күйгүзүп аласыздар. Анын адресин алып бересиздер. Бул жакта поиск кылсаңыздар көп канча деген миңдеген неме бар. Монетанын түрлөрү бар. Мисалы, мен азыр буну чыгарайын. Биткоин кэшти чыгарайын. Биткоин кэшти кантип чыгарам? Бул жерге биткоин кэшке басам. Баскандан кийин отправить дегенди басам. Отправитти басканда адрес керек. Эми мага ушундай биткоин кэштин адреси керек чыгара турган. Муну биржага деле чыгарса болот. Бирок мен азыр Payeerге эле чыгарып алам. Payeerден чыгарып алсак болот. Бирок комиссия көп алат. Мисалы Payeerде биткоин кэш дегени бул биткоин, бул башка биткоин. Кэш дегени бул башка. Пополнить баланс дегенди базам. Адрести копировать этем. Адрести алдым. Адрести алып, жанагы Trust кошелекке барып, отправить дегенге базам. Адрести вставить кылам. Количество максимальный бардыгын которо берем, $2 болот экен. Анан продолжить дегенди базам. Продолжить дегенди басып, мынакей отправить деп базам. Кетти. Бул биткоин кэш кетти. Көрдүңүздөр, эми бул Payeerге түшүшү керек бул жака. Бул жака түшөт. Мына биткоин кэштер ушинтип түшө берет. Мисалы, мындай биткоин кэш түшкөн. Б деп турат го ошол. Ушул жака түшөт. Анан мен муну долларга айлантып, доллардан рубльга айлантып алам. Анан рубльды да чыгарса болот. Payeerге мына 1 сааттын ичинде түштү. Биткоин кэш. Эми муну обменять этебиз. Канча сом болот экен доллар менен. Биринчи долларга айлантабыз, доллардан рубльга айлантабыз. Биткоин кэшти сразу эле рубльга айланта албайт экен, баягыда айланта албай койдум. $2 жетпей калды, комиссия көп алат. Биржага чыгарган оңураак мындан караганда. Мурун кивиге которулчу, бул кивиден элкартка которулчу. Азыр кивиге которо турган функцияны жок кылып койду Payeer. Эгер сиздер Payeerде акча бар болсо, чыгара албай жатсаңыздар, мага кайрылсаңыздар, мен инициация салып берем. Payeerде өзүм кошелегиме которуп алам. Анткени Payeerде рубль сурагандар көп болот. Анан дагы көптөр мен ссылка жөнөтүп, бул ссылка менен кирип регистрация болуп иштейсиз деп берсем, мисалы, улам сайын сенен ссылка сурап отурамбы, бул кандай, приложениясы жокпу деп берет да. Сиз ссылканы алдыңызбы, Chrome менен киресиз, же болбосо кайсыл башка бир браузер бар болсо, ошол менен кирип кетесиз. Мондай CryptoTape деген да браузер бар.
Google деле бар эгер жазып иштесеңиз. Бирок Chrome'дор жакшы, Chrome менен кирип иштеген. Мисалы мен сиздерге бир ссылка берсем, ал менен кирип регистрация кылып аласыздар, же болбосо ушул жерге ссылканы алып келип коюп регистрация кылсаңыздар болот. Мисалы мен G деп жазсам эле get like деген чыгат. Анткени мурун бирөөнүн ссылкасы менен мен регистрация кылгам да, ошол үчүн жазат. Сиздер дагы регистрация менин ссылкам менен кирип эле регистрация алгандан кийин Chrome'го кирип G деп жазсаңыздар чыгат. Get like деп G'дан кайсыл сайттарга кирсеңиз G'лардын баары чыгып калат. Instagram деп жазсаңыздар Instagram чыгат. Twitter деп жазсаңыздар Twitter чыгат. Ушундай көпчүлүктөр приложениясы жокпу, Play Market'тен таппай жатам деп жазып берет да. Бул сайт деп коет, Chrome менен кирет же CryptoTape браузер менен кирет. Браузерлер көп негизи. CryptoTape деген колдонгонубуз үчүн майнингди 2 саат сайын күчтөтүп турганыбыз үчүн акча да берет. Ошол үчүн CryptoTape'ди да колдонсок жакшы. Бул боюнча видео бар. CryptoTape'дин дагы немеси бар да, акча чогултат, анан биткоинду ошол пайерге чыгарып алсак болот. Ушундай CryptoTape'ден реклама чыгып берет, ошону X'ти басып коебуз. Анан ал жер минимальный выводко жеткенде пайерге чыгарып алабыз. Анан пайердин да биткоин кеш канча минималкада кабыл алат экенин сөзсүз түрдө карап алыңыздар. Эгер минималкага жетпесе, пайерге да түшпөйт, анан тигил кайра кайтып да барбайт жана CryptoTape браузерге. Twitter'дин ссылкасын кантип алам десеңиздер, ушундай кылып аласыздар. Кайсыл гана Instagram сайт, ВКонтакт деги эле любой сайтты кантип аласыздар азыр көрсөтөм. Мисалы, могул Chrome'дун үстүнө эле vk.com же ВКонтакт же болбосо Twitter деп жазсаңыздар деле кыргызча сөз менен сайты чыгып калат. Анан өзүңүздөрдүн фамилия ат турган жерге кирип эле үстүнөн ссылканы алып аласыздар. Ушундай интернетте көбүнчө ссылкаңды алып көрсөт дейт да, көпчүлүк эле жумуштар ссылка сурайт. Анан Instagram ссылкасын сурайт кээ биринде. Instagram ссылканы өзүңүздөрдүн ушул Chrome менен киресиздер дагы, Instagram логин пароль жазасыздар, жазганда өзүңүздөрдүн профилиңиздерге сүрөтүңүздөр турган жерге кирсеңиздер, өйдөдө ссылка турат, өйдөдө ссылканы копировать кылып аласыздар, башкаларга жөнөтөсүздөр болду. Же instagram.com деп туруп сызыкча коюп туруп логинди жазып койсоңуздар эле уже сиздин ссылкаңыздар болуп калат. Анан Telegram'дан бекер монеталарды бергендер бар да, airdrop деп. Көбүзү акчасы чыкпай деле калат, чыкса деле эч кандай акчага жарабай калат да, бир сомдо болбой калат. Мисалы, бул 2 каналга катталгыла, Twitter'ге каттал, Instagram'га каттал, анан катталгандан кийин ошол кайсыл аккаунт менен ошо подписаться кылдык, ошонун ссылкасын жөнөт дейт. Ушундай кылып жөнөтүп адрес сураса, адрес алып беребиз. Кайсыл адрести сураган өзү жазылып турат, ал жерде Trust кошелек Tron деп турат. Мынакей Tron'ду алып алгам. Анан получить деген бассаңыздар, ссылка берет, адрес берет, ошонун адрести алып алып туруп жанагы немеге алып барабыз. Telegram'га. Мисалы, ошол жерге басып туруп ставить кылып койсок болот. Мына мен адресимди берип чыгардым, 24 саат ичинде түшөт деди. Ушинтип бекер монета алсак болот. Эгер ишеничтүү airdrop болсо, акчасы чын эле биржада ойнотулса, биржада которулса, акчага ээ болсо, ошол монеталар чыгат акчасы. Жана чыгарганын көрсөттүм, мисалы биткоин кешти. Анан сом менен да кээ бирлер айтып калат, мисалы, кантип акча чыгарам депчи, мейли рубль таптым деп. Мисалы, Visa, Optimum визасы бар, Кыргыз коммерческий банктын Visa элкарты бар, элкарт бар любой эле банктын. Анан элкартка чейин баланс KG да көчүрүп алсаңыздар болот. Баланс KG же О деньги же Мегапей деген Мегаком кошелектөр бар. Ошолорго мисалы салып аласыздар, элкартка чыгарып, элкарттан сыртка банкоматка барып чыгарып аласыздар.
негизи акча чыгаруунун эч кандай проблемасы жок деп ойлойм. Банктарга барып эле элкарт виза ачтырып алсаңыздар болот. Кошелекту өздөрү айтып берет. Ошканыкын Билайндыкын да офисине барып идентификацияны өткөзүп аласыздар. Дагы эмне боюнча видео тартайын, комментарийге жазып коюңуздар, сөзсүз түрдө тартам.